Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, телекөрүүчүлөр, музей сүйүүчүлөрү. Бүгүн дагы Сулайман Ата музей комплексинин башкы экспозиция залынан экскурсиябызды улантабыз. Бүгүнкү экскурсиябыз тарых доорундагы эң акыркы темир доору менен башталат. Темир доору биздин заманга чейинки 7-8 кылымдарга туура келип, Орто Азия жана Казакстан аймактарында көчмөн сак уруулары жашагандыгын маалыматтардан биз билебиз. Гректерде скифтер деп аташкан. Бул жерде Ирандагы Бехусин деген аскарда түшүрүлгөн адамдардын сүрөкөттөрүн көрүп турабыз. Бул ошо чоң Персия империясына салык төлөгөн элдерди сүрөкөттө түшүрүлгөн. Бул жерден сак адамынын узун шупшугуй калпак кийген адамдын ошо падышага мына айтканда салык төлөгөн учурун чагылдырганын көрүп турабыз. Сак дооруна тиешелүү өтө көптөгөн археологиялык эстеликтер, турак жайлар, көрсөндөр биздин аймактарда, Орто Азия, Казакстан аймактарында өтө көп кездешет. Бул жерде сак көрсөндөрүнүн сырткы көрүнүштөрүн көрүп турабыз. Бул дөбөлөр болгон, сыйлуу, аскер башчы падышаларга бийик ушундай немелер көрсөндөр казылып коюлган. Сак көрсөндөрүнүн ичинде сөөктүн жанына күнүмдүк тиричиликте колдонуп жүргөн буюмдарын ошол кошо көмүшкөн. Себеби наркы дүйнөгө ишенип, ошол дүйнөдө пайдаланат деген ошондой түшүнүктөр болгон. Жана сөөктү байкасаңыздар, буттарын бүгүп коюшкан, наркы дүйнөгө турганга ыңгайлуу болсун деген. Андан сырткары ошо бай манаптардын, ак сөөктөрдүн көрсөндөрүнөн алтындан, күмүштөн жасалган буюмдары, асемдик кооздук буюмдары дагы кошо көмүлгөн. Бул жерден сак адамынын ошо сырткы келбети, беттеринин түзүлүштөрүн көрүп турасыздар. Сактардан кийин биздин аймактарда усун уруулары жашаган. Усун уруулары ошол дагы бир маалыматтарда хаум чөбүн ыйык туткан элдер деп дагы айтышкан. Булардын башынын формасы деформация болуп, башкача формадан түшкөн. Ушул жерден көрүп турасыздар. Эң баалуу Кыргызстандагы экспонаттардан бири бул алтын маска. Бул ошо сак ханышасынын көрсөнү деп божомолдонот. Ошол жерден атайын алтындан куюлуп, көмгөндө ошонун бетине коюп, ошол жерде көмүшкөн. Негизинен бул жердеги эстеликтердин формалары жаныбарлар стилинде болгон. Демек, жаныбарларды ыйык тутушуп, ошонун сүрөкөттөрүн атайын асемдик кооздук буюмдарында кошо ошолорду жасашкан. Темир дооруна тиешелүү Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы эң уникалдуу эстеликтердин бири бул Баткендеги Кара булак көрүстөнү. 2-4 кылымга таандык бул чоң эстелик окумуштуулардын, деги эле тарыхчылардын аябай кызыгуусун арттырган жер. Бул жерде 900дөй дөбө табылып, айлана тегеринде эч кандай үйлөрдүн турак жайлары жок. Демек, бул улуу көч деп айтылат. Ошо элдердин улуу көч мезгилине туура келген эстелик болуп эсептелинет. Бул эстеликте 1950-60 жылдары археолог Барузиндин башчылыгында изилденген 200дөй көрсөндөр казылып, алар ичинен эң баалуу экспонаттар табылып, бул Кытайдан келтирилген жибектин жибекти көрүп турасыздар. Демек, жибек жолу өткөндүгүнүн далили катары. Жип ирүүчү немелерибиз, жаанын учтары, жебенин учтары жана көрсөндөр ичинен анандай карапа буюмдары кошо көмүлгөн. Себеби алардагы ушу наркы дүйнөдө ушундай пайдаланат деген ойлор болгон. Жана окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча бул жерде көчмөн уруулар жашап, алар башка жакка көчүп кеткен деген божомолдор бар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин дагы бул жерде изилдене турган объекттер аябай көп. Жана Кыргызстандагы жападан жалгыз мумия дагы ушу Кара булак көрсөнүнөн табылган. Жана Индия бийкечи түшүрүлгөн күзгүлөр дагы көпчүлүктүн көңүлүн бурган эң баалуу экспонаттар болуп эсептелинген. Бул экспонаттардын көпчүлүгү ошо Россиядагы музейлерде коюлуп турат. Бул көмүү салты дайыма кылымдар өткөн сайын өзгөрүп, маанилери дагы не болуп келген. Бул жерде биз кенотафты көрүп турабыз. Кенотаф белгилүү инсандар, жоокерлер, аскер башчылары
согуш таласында каза болгондо алардын урматына кинотавтар тургузулган. Алардын ушундай айкелчилерге сүрөкөттөрү түшүрүлүп, өздөрүнүн көрсөндөрүнө коюлган. Алардын ишеним боюнча алардын арбактары ушул жерге келет деген ишенишкен. Жана кээ бирки көрсөндөрдү мына таштар менен да ороп коюшкан. Бул таштар кээде адамдын жашын түшүндүрсө, кээде ушул анын баатырдыгын, ушундай душмандардан ушундай адамдарды өлтүргөн деген дагы маанилер болгон. Жана көрсөндөрдөн дагы мына арча табуттан дагы жасалып, ошо арча табутка дагы салышкан. Билебиз, арчанын атайын жыты бар. Ошо жыты менен адамдын жыты неме болуп, адам көпкө чейин денеси сакталган экен. Бул жерде Мирзалим дөбө эстелигинин реконструкциясын көрүп турасыздар. Ошол Мирзалим дөбөдөгү ибадаткананын реконструкциясы. Темир доорунда, Фергана өрөөнүндө дыйканчылык өнүгөт, шаарлар, шаар калдыктары өнүгөт. Бул жерде Кара Суу районундагы Коргошун дөбө шаар чалдыбары. Бул реконструкция Бернштам тарабынан түзүлүп, ушул жерден темир дооруна таандык эстелик табылган. Бул шаарды эки коргон болуп, биринчиси Шахристан болсо, экинчи коргон бул падышанын жашаган жери Цитадель деп айтылган. Жана бул жерден табылган археологиялык буюмдарды көрүп турасыздар. Эгер байкасаңыздар, ушул карапа буюмдарын жасоо ыкмалары, аларга түшүрүлгөн кооздуктар дагы бир топ өнүгүп, атайын гончарный круг менен жасалгандыгын байкасак болот. Жана бул жерде Мугдөбө деген шаар калдыгынын калдыктары. Бул Араван району менен чектешкен жерде турат. Бул сүрөттө Барсбек, бабабыз Барсбек калганга арналган эпитафиялык эстелик. Бул Минусинск шаарында музейде турган эпитафиялык таш. Жана ал мезгилдеги ата бабаларыбыздын жоокердик өнөрү күчтүү болгондугун байкасак болот. Бул жана жебенин уштары ар түрдүү кызматтар аткарган. Кээ биркилери тактикалык коркутуу үчүн үндөрдү чыгарса, кээ биркилери атты өлтүргөн, кээ биркилери адамдарды өлтүргөн. Бул байыркы Орхон Энесай жазууларынын сүрөттөрү. 6-кылымдарда биздин Орто Азия жана Фергана өрөөнүнө түрк уруулары, көчмөн түрк уруулары келе баштайт. Бул жерде көчмөн түрк урууларынын кийимдери жана алардын көрсөндөрүндө аскер башчылардын жаш көргөн аттары болсо, аларды дагы кошо көмүшкөн. Жана ал мезгилде пайдаланган ата бабаларыбыздын карапатан жасалган буюмдары. Жогоруда көрүп турганыңыздардай, Жалал Абад облусундагы Тогуз Төрө районундагы Сайман Таш галереясы. Бул дагы дүйнөдөгү жападан жалгыз эң көп петролиф жайгашкан жер деп айтылат. Бул жерде 100 миңден ашуун таш бетиндеги жазуулар орун алып, бул жерде ошол доордогу ата бабаларыбыздын жашоо образы, алардын дүйнө караштарын биз байкасак болот. Эгерде карасаңыздар, аңгулоого чыккан учурлары, алардын бийлеген учурлары, ар түрдүү жөрөлгөлөрдү аткарып турган учурлары, жана тоо текелери, даван аттары, ушулар түшүрүлгөн. Мындай таш бетиндеги петролифтер Сулаймантоодо дагы орун алып, 400дөн ашуун баалуу петролифтер орун алган. Сулаймантоодо дагы ушу даван аттарынын сөлөгөттөрү, тоо текелери, күүн, дарактын түрлөрү чегерилген. Бул Сайман Таш галереясы дагы ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине каттоодогу турган объекттердин катарына кирет. Бүгүнкү экскурсиябыз дагы аягына чыкты. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.